Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Президент Кыргызстандыкка биз азыр маалымат жыйынын бердик. Өзүңүздөр көрсөңүздөр керек, уксаңыздар керек. Ал жердеги айтылган сөздөрдү кайра кайталабайлы. Кече Борбордук шайлоо комиссиясы айбагандай жапайычылык менен чечим кабыл алышканын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Түз эфирден баарын көрүп атсаңыздар керек. Мына bir gün başta belgilүү insandын берген арыздын канааттандырбоо жөнүндө чечим кабыл алат. Жумушчу топ ушундай даярдаптыр. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы тарабынан эч кандай мыйзам бузуулар болгон жок. Бардыгы мыйзамга шайкеш келет. Талаптары так аткарылган. Борбордук шайлоо комиссиясына Бүтүн Кыргызстан партиясын каттоо жөнүндө сунуш берип атат токтомго. Ал БШК мүчөлөрүнүн столунда турат. Муну кече Атыра Абдырахматова бир канча жолу безеленди. Айтты. Бизде башка токтом турат. Бүтүн Кыргызстан катталсын деп турат. Эмнеге танапис жарыяланат? 15 мүнөткө жарыяланган танапис 45 мүнөткө созулат. Ушул 40 мүнөттүн ичинде эмне өзгөрүп кетти деген суроого БШКнын мүчөсү берген суроого ошол жерде отурган БШКнын төрайымы да, мүчөлөрү да жооп бере албай койгонун өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эми менимче биринчи класстын баласы деле түшүнүп атат. Бул укуктук чечим эмес, кечеки чечим, бул саясий чечим болду. Саясий чечим Бүтүн Кыргызстан партиясын шайлоого каттыштырбай коюу жөнүндө маселе болду. Неге? Мен кече сиздерге ошол жерден айттым эле. Эң биринчи орунда кетип бараткан Бүтүн Кыргызстан партиясы бүгүнкү бийлик үчүн аябай коркунучтуу болуп көрүнүп атат. Бүгүнкү коррупция үчүн, бүгүнкү башаламандык, тартипсиздик үчүн Бүтүн Кыргызстан партиясы өтө коркунучтуу болуп көрүнүп атат. Себеп булардын жасаган иштеринин баарын кайра көтөрүп чыга турган Бүтүн Кыргызстан гана болуп турат бүгүнкү күнү. Мына ошол коркунучтардын натыйжасында негизинде кече өздөрүнүн чечимине өздөрү каршы келген саясий чечимди кабыл алды. Биз эртең менен кат жибердик. Бардык чечимиңиздерди бериңиздер. Биз сотко кайрылабыз. Бирок сот деле Кыргызстанда адилеттүү чечип жиберет деген ойдон алысмын. Ошондуктан мен азыр маалымат жыйынында баса белгиледим. 2010 жылда өткөнбүз. Тынчтык керек деп токтоттук. 2015 жылы дагы ушундай шерменде болду. Анда дагы элге кайрылып токтоттук. Бул сапар элдин конституциялык укугу тебеленип атканда, эл талап кылып чыкса, биз элдин алдында болуп берүүгө даярбыз. Эл өз укугу үчүн өзү күрөшсүн. Мына ушуга түртүп атат, ушуга мажбур кылып атат. Биз баарын тынч, мыкты, эгерде Бүтүн Кыргызстанчылык таза съезд өткөргөн партия болсо көрсөтсүн. Биз эмне үчүн видеону бердик талабы менен? Биздин жашыра турган эч нерсебиз жок. Керек болсо биз журналисттерди чакырып алып, түз эфирде көрсөтүп тургула деп жарыяладык. Кайсы партия түз эфирде көрсөттү? Буйруктарын кымчып, алар эч нерсесин көрсөтө албайт. Бирок алар катталды. Биз Борбордук шайлоо комиссиясынан өкүл болуп келген 2 киши, ал жөнөкөй киши эмес. Бирөө аппараттын жетекчиси экен, бирөө укуктук бөлүмдүн жетекчиси экен. Мен кайра съездде сурадым. Бизде мыйзам бузуу барбы? Жок деди. Биз эрежени буздукпу? Жок дешти. Мыйзам бузулган жок деп барып, алар өздөрүнүн жетекчилерине дагы кагаз беришти. Биз кайсы жерден буздук? Биз мыйзамды бир жерден буздук. Ал жашоо мыйзамы. Ал адам кабыл алган мыйзам эмес. Биз арамдык жол менен кетип бараткан бийликти токтотобуз деп алардын мыйзамын бузуп атабыз. Биз кыргыз мыйзамын бузган жокпуз, конституциясын бузган жокпуз. Биз кыргыз жарандарынын укугун колуна кайтарып беребиз деп жарыя кылдык. Бул биздин чечим.
Биз аягына чейин ушул жол менен барабыз. Рахмат. Азыр суроолор аябай көп. Биз кыска бардык суроолорго жооп бергенге аракет кылдык. Эми сиздер ушундай келгениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Мындай толкундоолор Кыргызстандын бардык жеринде болуп атат, кабарым бар. Ошол толкундоолор аябай көп болуп атат. Мен бардык мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтам. Өз укугуңду өзүң корго, кыргыз. Тизелеп, чөгөлөп жашабайбыз эми. Биз эми эгерде конституцияны булар биздин укукту камсыз кылбаса, биз өзүбүз камсыз кылууга мажбурбуз. Милдеттүүбүз. Азыр Өмүрбек Исаковичке дагы бир-эки ооз сөз берели. Андан кийин суроо жооп болбойт. Кудай буйрса, мына күрөштүн башы бул күрөш уланат. Эми кыскача айтканда биздин эле талапкерлердин укугу бузулган жок, бул элдин укугу бузулуп атат. Жакшы партияларды, күрөшө турган партияларды, акыйкат үчүн күрөшө турган партияларды, талапкерлерди парламентке алып келген. Ошонун баардыгын билип туруп, бизди ал жакка жеткирбөө үчүн кандидаттардын баарын алдырып коюшту. Не үчүн алдырып атышат? Бир эле жол. Ушул кандидаттар жогорку кеңешке барып туруп, акыйкатты, башка өзгөрүүлөрдү алып келбесин деп. Ошон үчүн бүгүн биз айтат элек, биз коркуп аткан мафия бизди жеңип алды деп. Башка жол жок. Бирок биз өз укугубуз үчүн биз баарыбыз чогуу күрөшүшүбүз керек. Рахмат. Мага түндө Ала Букадан, Аксыдан, Эйлектен, Нокаттан, Өзгөндөн, Ош шаарынан, башка жактардан кайрылуулар болуп атат да. Эми агай, дагы мыйзамдуулук дейсизби, дагы тартип дейсизби, дагы романтик бойдон каласызбы, же чечкиндүү бир аракеттерди көрөбүзбү дегендей суроону коюп атат. Кылабыз аракет. Мен айтам, Аял киши ушундай, өзүм барам. Эл кандай чечим кабыл алса, мен эл тарапта болуп келгенмин, эл менен бирге болом. Чечимди өзүм кабыл алам. Ошондой. Рахмат. Я. Сүйлөдүм эле. Кандай? Провокация алдырмакка деп айтты. Кандай провокация? Арасында бардык башка партиядан Эми мындай. Биз Өмүрбек Исакович болобу, же Провокация эмес, наразылык болуп атат элде. Исхак Абсаматович болобу, же Ишенбай Кадырбеков болобу, биз төртөөбүз маалымат жыйын бердик. Провокацияга алдыра турганда биз 20-25 жаштагы жигиттер эмеспиз. Биз мамлекеттик бардык баскычтарды басып өткөн тажрыйбалуу инсандарбыз. Биздин эң коркунучтуу болуп атканыбыз фамилиябыз эмес. Биздин ошол тажрыйбалуулугубуз. Мен немеде жүрөм? Мына ошол тажрыйбалуу инсандар келсе, сабатсыз анан жөнөтөм видео. бийликтин ашкере кылат, сабатсыз бийликтин маскарасын чыгарат деген коркунучта. Анан андай мындай иш аракеттерге биз жаш балдар эмеспиз. Кимде сөз? Эми бир эле киши сүйлөсүн, анан бизге уруксат бериңиздер. Assalamu alaikum, Kırgız elim. Bizim mekendештер, биздин ушул жерге келгенибиздин себеби биз чакыргы жок эле атаган Мадумаров тигүү деп эле биз өзүбүздүн жүрөгүбүздөн ушул бүтүн Кыргызстанды колдоп ушул жерге атайын келип отурабыз. Бүтүн Кыргызстан шайлоодо бир күн калганда эмне себептен четтетилип калды? Ушуну көрүп түнү менен мына ушул жерде канчасы менен сүйлөштүм, бүт уктабастан таң атырып ушул жерге жетип келдик. Ошон үчүн биз Бош шайлоокомдон президентке талап кылабыз. Бүтүн Кыргызстан эч кандай четтетилбеш керек. Бүтүн Кыргызстан карапайым элди. Дайыма ак иштеген, так иштеген. Адахан Мадумаров мына биз жаш болсок дагы 30 жылдан бери дайыма кыргыз эли үчүн тике сүйлөп келет. Сүйлөп келген, сүйлөгөн. Мадумаровда эч ким эч качан Сооронбай Шариповичке эч качан тике сүйлөгөн эмес. Мына биздин үмүттөнгөн бардыгыбыз мигрант. Мына Москвада мен да мигрант болгом.
Мадумаровду Кыргызстанда 80% колдойт. Бул саясий заказ. Мен ошон үчүн суранарым. Биз бүтүн Кыргызстанды колдоп алалы деп ушул жерге ишибиздин баарын токтотуп ушул жерге келип отурабыз. Буйруса жакшы чечим, жакшы жагына чечилсин, ошону күтөбүз. Шайлоого бүтүн Кыргызстан менен чогуу баралы. Кудай буйруса бүтүн Кыргызстанды шайлап алалы. Ошону күтөбүз. Айтар сөзүм ошол. Ийгилик ишиңиздерге. Алла колдосун. Рахмат. Бир нерсе эсиме түшүп кетти. Азыр мына Москвада жүргөм дегенден түндө биздин Москвада жүргөндөр кайрылыптыр. Видеосун көрдүңүздөрбү? Көрдүк. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол кайрылган жаш жигиттерге, кыздарга ташийип таазим кылам. Бир эжеке бар экен, эне болуп калыптыр. Мен юристмин деп сүйлөдү. Жакшы бир 70-терге барып калган экен. Ошол жерде кары дебей, жаш дебей, аял дебей, жигит дебей, ушул БШКнын чечимин угаар замат Москвада ушунчалык топтолгон кайдыгер эмес азаматтарга таазим кылам. Алардын кайрылуусун караңыздар. Көрүңүздөр. Биз өз үйүбүздөбүз. Өз суубузду ичип, өз абабызды жутуп, өз наныбызды жеп атабыз. Ошол бөтөн элде, бөтөн жерде жүрүп, ушунчалык кайдыгер эмес болуп, мен мындай бир көзүмө жаш айлантты. Канча миңден самолет учуп аттı эле. Бүгүнкү күндөн баштап 5 эсе көбөйтүп койду айлык жанагы самолеттун баасын дейт. Ошолорду келбесин деген аракет болуп атат дегендей кылып кайрылышып атат. Бирок ошого карабастан биз колонна болуп барабыз. Кыргызстанды сактап калабыз, арамдык менен күрөшөбүз деген ой менен турган жигиттерге, кыздарга мен терең ыраазычылык билдирип, баш ийип таазим кылам. Аман болушту, бар болушту. Жакшылыкка жолугалы.